Алгачкы эле суроом ушу жакында эле Замандаш саясий партиясынын кезектеги съезди болду. Анда ошол делегаттар сизди Замандаш партиясынын төрагасы кылып шайлашты. Анда бир катар маселелер да каралып, ошол партияны башкаруу системасы дагы мындай алмашылды да. Ушул тууралуу биринчи кеп учугун баштап берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу Бакыт мырза, урматтуу Марал радиосунун угуучулары. Сиз айткандай 17 март күнү ушул Замандаштын көптөн күткөн съезде кыргызча курултай өттү. Курултайга бардык аймактардан делегаттар шайланып келип, 3 негизги маселе каралган. Анын бири ушу көп жылдан бери практикада жүргөн, колдонулуп аткан ушу Замандаш партиясында тең төрагалык системасы жоюлду. Башка айтканда буга чейин көп төрагалык башкаруу институту камтылган, ошону жоюп бир төрагалык башкаруу деп кабыл алынды. Экинчи ошого ылайык жаңы уставдын долбоорун кабыл алдык. Мына жакында Адилет министрлигине каттоо жөнөтөбүз. Анан үчүнчү маселе, сиз баса белгилегендей, партиянын жалгыз лидери кылып мени шайлашты. Учурдан пайдаланып бардык мен ошо замандашчыларыма, партиялаштарыма, бир тууган агайынелерге, эже карындаштарыма ыраазычылык билдиргим келет. Мына 17 марттан баштап Замандаштын жаңы доору башталды деп айтсам болот. Себеби тарыхый барактын биринчи барагы ачылып атат. Мындан кийин партиянын ичинде жанагы бир төрагалык бул эмне? Бул биринчиден партиянын ичиндеги тартип, экинчиден саясий нуктуу багыты. Мына ошого багыт алдык. Кудай кааласа, 4-чү маселе катары дагы бир чоң нерсени кабыл алдык. Бул кийинки келерки саясий күрөштөргө же парламенттик шайлоого даярдыкты мына баштадык. Мына аймактарда первичкалар деп коет, ошо партиянын мүчөлөрү, комитеттер күчтөнө баштайт. Биз ушул темага үндөшө эле теманы талкуулай деп турабыз. Бүгүн ошо парламентаризм маселесин. Анан эми башта эле айтсаңыз, Кыргызстанда эми ошо парламентаризм дегенге мындай так аныктама берүүдө мындай талаш талкуулар өтө эле байда. Бирөөсү башкача айтат, дагы бирөөсү экинчи сыпаттаманы берет да. Негизи эле бул парламенттик башкаруу системасы деген өзү эмне? Негизи парламентаризм деген бул илимий тил менен алганда, мен жөнөкөй тил менен азыр түшүндүргөнгө аракет кылайын. Парламентаризм бул ушу аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы жана привилегия деп коет, укуктарынын так бөлүнүшүнүн саясий уюму деп системасы деп коет. Парламентаризмди негизи дүйнөдө 4 негизги багыты бар. Бул жана парламенттик өкмөттүк, президенттик президенттик же болбосо аралашма деп коет. Анан парламенттик парламент деген бул ушу 4 негизги багытта камтылган. Анан негизи эле демократия камтылган мамлекеттерде парламентаризм күч алган, ошо орун алып ошо иштеп келатат. Ал эми жалгыз баягы президенттик башкаруу системасы же башкаруу институту орун алган мамлекеттерде бул көрүп атабыз, авторитардык башкарууга өтүп кетип атышат. Себеби бир кишинин колунда бардыгы. А парламенттин негизги өзгөчөлүгү бул ошо коомдогу кубулуштарды, мамлекет менен коомдун, элдин ортосундагы айкалышууну ошо көпчүлүк менен, топ менен чечүү деген билдирет да. Анан эгерде президенттик башкарууда кандай бир маселе орчундуу болуп, бир адамдын колу менен, анын ою менен жалпы мамлекеттин тагдыры чечилип кала турган болуп, ал кооптуу жагдай жарата турган болсо, парламенттик башкарууда өзгөчөлүгү жана жакшы жагы бул талкуу менен өтөт да. Же жактырылат, же жактырылбайт. Ал эми биздеги парламентаризм сурап атпайсызбы, кандай деңгээлде деп. Эми биздеги мамлекетте 2010-жылга чейин бул президенттик башкарууда жашап келгенбиз. Анан 10-жылы жана элдик революция болуп, парламенттик башкаруу өтөбүз деп конституция кабыл алынган. Бирок аны ошо конституциянын атасы атыккан Өрөкчүкеш Текебаев деле моюндаган, ошол жерде конституциялык жанагы кеңешмеде отурган бардык мүчөлөр моюндаган, бул президенттик парламенттик башкаруу болуп калган. Же болбосо аралашма. Так функциялар бөлүнгөн эмес. Ошо аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда ажырымдар чоң болчу, түшүнбөстүктөр көп болчу. Мына ошого байланыштуу 2016-жылы декабрь айында конституцияга дагы бир жолу өзгөрүүлөр кирди. Бирок кандай гана болбосун, бүгүнкү күнү бизде так кесе бир түшүндүрмө берүү кыйын. Себеби азыр деле ошо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органынын ортосунда тирешүүлөр, түшүнбөстүктөр, көптөгөн баягы жылчыктар пайда болуп калганда, буга бара-бара оңдоп түзөлүп келет. Себеби парламенттик башкаруу орногон мамлекеттерде көп жылдап бул баягы ишке ашканда,
Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы Биздин замандаш программасы. Биз бүгүн парламентаризм темасын талкуулап жатабыз. Ал эми биздин суроолорубузга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп берүүдө. Эгер сизде дагы биз талкуулап жаткан тема боюнча суроо, ой пикир, сунуш болсо 680606 телефонуна түзүү байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, ошо 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Кыргызстанда ошол парламентаризмге ошол бир бутун киргизип, андан ары кадамдарды таштап баштады. Анан аны ушул мыйзамдык жагынан дагы бир аз бекиткендей болду. Анан 2016 жылда дагы бир референдум болуп, анда дагы ушул парламентаризмге ыктайбыз, анын дагы бир ушул жүйөсү катары келтиришпедиби? Конституцияны өзгөртүүнү колдоп чыккандарчы, биз парламентаризмге дагы бир кадам таштап жатабыз депчи. Ошо 2010 жылдан берки убакыт ала турган болсок, Кыргызстан парламентаризмди ошо Кыргызстанга мындай бекемдөг алып келүүдө кандай кадамдар таштады? Анан жылыштар мындай чеке жылтарлыкпы? Албетте жок. Мына так ушу Марал радиосуна ушул жерде отуруп, жанагы 2016 жылы декабрь айында конституциялык референдум реформа болуп, референдумдун алдында талкуулаганбыз да. Ошол жерден деле айтканбыз, эгерде бул конституция өтүп кете турган болсо, элдин колдоосу менен эч кандай өзгөрүү, алгылыктуу өзгөрүү болбойт депчи. Анысы кандай мына азыр алгылыктуу бир жетишкендиктер болгонун көргөн жокпуз. Эмнеге парламентаризм деп биз жана айтып атпайбызбы, түшүндүрмө бербедикпи? Ушул парламентаризмди бекитиш үчүн бул эң чоң партиялардын түзүмү күчтүү болуш керек. Ал эми биз көрүп атпайбызбы, 2015 жыл менен 2010 жылдагы чакырылыштын депутаттарын салыштырсаңыз, сапаты кандай, асман менен жердей да. Мына ошон үчүн мен айтам, 15 жылдагы келген депутаттык корпус, же болбосо депутаттардын сапаты төмөндүгүнөн парламентаризм бизде өнүкпөй келатат да. Бизде азыр алгачкы угарман бар экен, анда угарман суроосун кабыл алсак болот. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, анан каяктан чыгып атасыз, аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Бишкектен Нурдин. Жеңишбекке суроо берейин дедим эле. Жеңишбекке жана бир видеоңузда бар го, жанагы Бишкектеги көп жерлер түрктөр иштетет, кытайлар иштетет деген сыяктуучу. Ошол боюнча кандай иштер болуп атабы, эмне билсек болобу? Биздин бүгүнкү талкуулаткан темадан бир аз алысыраак суроо экен эми. Түшүндүм. Негизи маселе өзүгө туура эле. Бул эми чынында мына азыр парламентте карала турган эле маселенин бири өкмөт көзөмөлдөй турган иш. Эми биз кайсы бир ишканаларды кайсы бир башка мамлекеттен келген инвесторлор иштетип атат деп өтө чоң кызганыч кылбашыбыз керек. Бизге мамлекетке инвестиция керек, инвесторлор керек. Бирок баардыгы чеги менен, мыйзам чегинде болуш керек. Мына көрбөдүкпү, Бишкек тест боюнча ТБ эмне кылды, мына Huawei, мына Legolas, мына ошондойлордон биз өтө мындай сак болушубуз керек да. Сиз дагы бизге түз байланышка чыгып суроо берсеңиз болот. 680606 телефонуна байланышка чыгыңыз. Ал үчүн шаарыбыздын коду 0312, андай ошондой эле Бишкекте бизди 885, Ош Жалал Абадта 953, Ысык көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, Баткенде 105 ыртынан тыңдасаңыз дагы болот. Анда бизде дагы бир угарман бар экен, анда угармандын суроосун кабыл алсак, сизди угуп жатабыз, аты жөнүңүздү айтып, анан сурооңузду берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Менин атым Айбек, Бишкек шаарынан. Алейкум ассалам. Жеңиш мырзага мындай суроо берейин дедим эле. Мисалы азыр депутаттар ар бир партиядан депутат болуп келгенден эле чачырашып, бөлүнүшүп, тияк болуп кетип атат да. Азыр сиздерде мына бир жакшы лидер болуп тандалып бир адам болуп. Ошондо эми булар кийин эми ишенич чоң эле, анткени уже бул Замандаш партиясы келет го деп, анткени башка партиялар чачырап эле кетти да, кийинки депутаттар силер келет деген эле чоң ниетте турат. Ушу кепилдик барбы, ошо силер келгенде ушундай чачырганды болбойсуңар, биримди до конца туруп бересиңер. Кандай позиция болсо да көз карашыңар бир болот деген. Сизге ачылып беребиз. Айбек мырзанын суроосу болду. Бул эми Замандаш партиясы кийинки парламент шайлоодо мүмкүн баары. Жок, маселе мындай болду да бак. Чачырап кетпейсиңерби? Эң туура өзөктүү болду. Себеби мына парламентаризмге ыктай турган суроонун бири болду. Эң орчундуу. Себеби мен айтып атпаймынбы, парламентаризмди өнүктүрүп, аны өстүрүш үчүн эң биринчи партиялардын бекемдиги, алардын сапаты, анан партиянын курамында келген депутаттардын сапаты болот да. Мына айтканда 2010 жыл, анан 15 жылда келген депутаттардын сапатсыздыгынан, алардын үчүн мыйзамды билбестигинен, парламентте иштеген мүмкүнчүлүгү, жөндөмү жок болгондугунан улам парламентаризм деген бизде өнүкпөй келатат да. Ошондуктан парламент жалпы түрүнөн бир гана адамдын колуна түшүп, ошонун башкаруусуна келбеди акыркы 6 жыл. Эми эң чоң көйгөй эмнеде? Мына азыр угуучубуз суроо бергендей, бүгүн мына парламентте 6 фракция отурат.
6 фракциядан түшүнбөйсүң жана билбейсиң кайсы депутат кайсы фракцияга таандык экени. Бир колунда өзүнүн фракциясынын желеги болсо, экинчи колунда башка фракциянын желеги. Башкача айтканда, күндүз өзүнүн фракциясы менен болсо, түнү башка фракция менен иштеп атат. Мына ушундай чагымчылдык, чыккынчылыктын негизинен парламентте отурган фракциялардын өзүнүн өзөгү жок болуп атат. Биринчи, экинчи, ошо парламентке келген партиялардын курамы акчалуу адамдардын, ошо акча деген идеянын негизинде топтолгондордун кесепети болуп атат. Себебине көрүп атпайбызбы? Азыр мандат талаш азыркыга чейин бүтпөй атпайбы? Эти башында 15-жылы шайлоо бүткөндөн кийин башталды эле, ошондон бери мына азыркыга чейин уланып келатат мандат талаш. Ал эмнеден келип атат? Бул партиянын идеологиясынан эмес, бул ошо акчанын айынан ушундай талаштар келип атат. Демек, акча бар жерде талаш сөзсүз болот. Адилеттүүлүк жок болот. Ал эми замандаш боюнча 10 жылдык тарыхы бар. Мына биз азыр түптүү кылып бир багыттуу ишти алып барып атабыз. Биз айтып атабыз, 2 жыл болобу, мына 20 жылга чейин 2 жыл бар. 2 жылдын ичинде депутат болом дегендер дайындаш керек. Мыйзам деген эмне? Конституция деген эмне? Мамлекет деген эмне? Мамлекеттин түзүлүшү кандай? Билесиздерби, баягы өкмөттүн курамы жаңы кабыл алынып атканда өрөкчүкке соо берди эле. МВДнын министри Улан Исраиловго канча роуду бар десе билбейм деп, мамлекеттин административ түзүмүн айтып берчи десе билбейм деп, министр боло турган адам мына ошондой болбош керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр кадрлар дайындашыбыз керек. Депутат деген ким, анын укугу, милдеттери. Мына ошондо анан түптүү партия болот. Анан партиянын дагы бир трагедиясы бизде Кыргызстанда бир адамга байланып калган, лидерге. Мына бүгүн ошол эле республика ата журт Өрөк Токтогулович Бабанов сыртка чыгып кетти, партиясы бескозун калып калбадыбы? Туурабы? Мына Атамекен өрөкчүкке камап коюшту, Атамекен бескозун калып калды да. Мына ушундай болбош керек. Партия деген бул ошо мүчөлөрдүн ичинде курамдагы адамдардын, күчтүү адамдардын бирикмеси болуш керек. Бир лидердин көз каранды болбош керек. Албетте, парламентаризм жөнүндө сөз кылганда партия менен экөөнү эки бөлөк кароого мүмкүн эмес. Анан сиз дагы ушул партиялар тууралуу айтып өтүп, азыр акча тууралуу маселени козгодуңуз да. Негизи эле бизде партияга кирген баягы мүчөлөрдү акчадан башка дагы кайсы факторлор мындай бириктирип турат? Идеология деген нерсе бизде алсыз деп атпайбызбы? Партиялык мындай партиянын түптөлүшү мындай аларга жакын эмес, идеянын айланасында чогулбайт. Болбосо идеология деген жок, көбүнчө ушул акча, андан ары ушул жердештик факторлор дагы таасир этип кетет деген маселелер бар да. Азыр дагы башка нелер бириктирет негизи партияга мүчөлөрдү? Мына учурунда адилеттүүлүк үчүн биз муну ачык айтышыбыз керек. Учурунда Акаев менен Бакеевдин учурунда Атамекен менен СДПКнын курамы идеология негизинде бириккен адамдар. Ошол идеологиянын тегеретесинде бийлик менен күрөш болгон, адилеттүүлүк үчүн күрөш болгон да. Кийин бийликке келди Атамекен да СДПК дагы. Тилекке каршы курамдары азыр мына парламентте отурган 6 фракциянын курамын карасаңар, 99% олигархтар отурат. Мен бардыгын жаман деген жерим жок. Ичинде 120 депутаттын ичинде мына бул эксперттер, депутаттар өзүлөрү деле моюндап айтып атпайбы, бир 30дай гана депутат бар мыйзам менен активдүү иштеген. Калгандары иштеген көргөн жокпуз да. Айтор 120нын ичинде эл таанылган депутаттар да чыгып калып атпайбы? Бул ким эле, ушундай бар беле дегендейчи. Анысыкандай бүгүн тилекке каршы партиялар, ушу парламентте отурган партиялардын идеологиялык негизде келгендери жок. Бардык акчанын күчүндө. Кантип келип атат? Мына ошо парламентке келгенде шайлоонун алдында 2-3 ай мурун түзүлө калып, акчаны ушундай самандай сапырып, элдерди стадион чогултуп туруп, анан үндөп, аткарылбаган убадаларды кылып беребиз, заводдорду салып беребиз деп туруп анан парламентке отурду да. Бүгүн ошолорго эл баа бериш керек. Кана убадаң аткарылдыбы? Мына 100 завод салам дедиң эле, мына бала бакча салам дедиң эле деп. Көрүп атпайбызбы, бир аткарылган жок да. Кадырман радио көрман, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы Биздин замандаш программасы. Берүүнү мен Бакыт Төрөгелди болуп алып бардым. Ал эми суроолорго болсо Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп берди. Эгер сизде дагы биз талкуулап жаткан тема боюнча суроо, ой пикир сунуш болсо 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Биз сизди түз эфирге кошууга даярбыз. Анан ушундай шайлоо тууралуу да кеп кылып өттүңүз. Ошол парламентке барып калган партиялардын көбүнчөсү ушул шайлоого жакын түзүлө калып, анан акчанын күчү менен парламентке өтүп кеткен окуялар Кыргызстанда болуп жатат депчи. Буга эмне себеп? Элдин байоолугубу же мындай маалыматтын аздыгыбы? Эмне, кайсылар себеп болуп атат?
буга эми эки тараптуу карап айтышыбыз керек да. Биринчиден сиз айткандай элдин баягылыгы. Бул баягы көбүн эсе кайдыгерликтен болуп атат да. Көбүн эсе шайлоолорго катышпастыктан болуп атат. Мисалы Кыргызстанда 2,5 миллион шайлоочу боло турган болсо, ошонун 1,5 миллион эле келип атпайбы шайлоолорго. Анан эң көп дегенде 1,5 миллион келип атат да. Ошо 1,5 миллион келгенди дагы партиялар бөлүп кетип атат. Алар кандай бөлүп атат? Акчанын күчү менен 3000 сом, 1000 сом, 1,5 миң сом менен берип. А калгандары калган мисалы 1,5 миллион келбей калганы бул партияларга, саясатчыларга ишенбей калган топ болот. Ошолор да ойготуш керек. Мына ошолорду кайдыгер каратпастан шайлоо бул деген элдин укугу. Айтат эмеспи? Мына партиялар же болбосо кандай шайлоо болбосун, биз бийликке келгенде бийлик элдикке кылабыз депчи. Эч кандай болбойт. Бийлик элдики кайсы бир гана учурда, шайлоо учурунда. Качан ошо эл өзү барып өзүнүн добушу менен үмүт артып ошо ишенген тарабына добуш бергенде ошону туура тандаш керек да. Анан ошол биз азыр угарман бар экен, угарманды кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Жадабыз сизди. Саламатсыздар. Кай жактан чыгып атасыз? Аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Бишкек шаарынан Докторбек. Угуп жатабыз сизди. Мен айтып турган себебим мына 120 деп атпайбы, ошонун бир 60 депутат эле болсо. Бакка ойлойм да, анткени мындай карасаңыз 15-20 эле депутат сүйлөп атканын көрөсүң. Калганда акчанын күчү менен келгендер билет деп ошол эмгегенде сөз болуп атканын өздөрү деле түшүнбөйт дегендей болгондо. Анан мен замандаш партия эме кылат дегенде келип турган партия бир мындай грамотный, баягы акчалуу эмес, мындай бир баягы элдин астында сүйлөй турган мындай бир баягы эме жигиттерден болсо ойлойм да, ошо сиздердин көз-карашыңыз. Рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Негизи колдоого аларлык. Кийинки биз дагы азыр ойлонуп атабыз. Кийинки ушу саясий платформанын бирден бир багыты кылып, ушу 120 депутаттын санын кыскартуу деп киргизет болуш керек. Себеби бул азыр ойлонуу баягы иштелип атат да. 120 көптүк кылат да. Бул деле баягы конституциялык реформа жүрүп атканда, парламентаризмге алып келип атканда, ошол жактан эксперттер, Өрүкчүкеш баш болуп ошонун санын чыгарышканда жетпейт депчи. 120 депутаттан санын кыскарткандан тышкары дагы бир чоң өзгөртүү кириш керек шайлоо мыйзамына. Бул кандай дебейсизби? Бул партиялык тизме менен гана эмес, одномандатный деп коет. Бир мандаттуу ошо региондордон бир адамга добуш берип, бир адамды алып келгендей кылышыбыз керек. Мына ошондо бул дүйнөлүк практика бар. Парламентаризм өнүккөн, демократия деген өнүккөн мамлекеттерде ушундай колдонулат. Мына ошондо жаңылбайт. Мында эки нерсе утуш болот. Биринчиден жанагы аймактардын өкүлдөрү камтылат, бир дагы аймак калып калбайт. Билесиздер да 2010-жылы парламент шайлоодо бир эле Алайдан 14 депутат болгон, Нарындын Ак таласынан 1 депутат болгон эмес. Мына ушундай адилетсиздик болбойт да. Экинчиден партиялык тизмени гибкий кылып койбоду эле, мына мыйзамды кабыл алды. Тизме өзгөрбөгөндөй кылыш керек. Катуу тизме. Анан тизмедеги адамдарга дагы биздин шайлоочулар добуш бере алып, ошолор тандай тургандай дагы бир шарт түзбөш керек. Мунун баары механизми бар, иштелип чыккан. Мына ушуну Кудай кааласа биз да сунуш кылабыз. Эми ошол тизме боюнча айта турган болсок, эми 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо шайлоочулар эми ар бир тизмедеги эмес, алдына чыккан бир 5-6 көрүнүктүү саясий ишмерлердин болобу, болбосо ишкерлердин болобу, ошолордун арты менен баягы партиялар парламентке өтүп кетти деген дагы дооматтар айтылбады белем. Буну киргизүүгө эми кандай далилат кылыш керек? Негизи реалдуу? Эми муну колдойт деген дагы ишеним жок да азырынча. Албетте реалдуу. Бул мыйзам кабыл алынды. Мына былтыр кабыл алынды. Бул жана шайлоо жөнүндө жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө мыйзам. Ал жерде жанагы катуу тизме деп коет. Тизмеге отурган адамдар жылбайт орду менен. Мурункуда мындай эмес белет, 70-нчиде отурган акчаны ким көп чыгарса ошол алдыга жыла берет деген. Андай болбойт азыркы мыйзам менен. Бирок ошону да бекемдеш керек. Аны бекемдештин дагы бир жолу бар. Бул азыр мен бир вариантын айтайын. Бул ошо 9 округка бөлүп эле, ошо ар бир округка 120 депутаттын саны боло турган болсо, бир партияга 120 квота бөлүнөт. То есть 120-ны шайлоочулардын санына жараша региондорго квотага бөлүп коет. Мисалы Нарындын шайлоочуларына жараша, санына жараша 7 мандат, тиги Ошко 45, Бишкекке 40 мандат деген сыяктуу. Анан тизмениге 2 бюллетень кирет. Бирөө партияга, бирөө ошо тизмеге. Мисалы Ошто 45 мандат бериле турган болсо, кандидат кирет да. Анан шайлоочу өзү тандап алат. Ошондо ким
алдыга көбүрөөк добуш алса ошо алдыга озуп чыга берет. Мына ошондо реалдуу бизде мындай Эл өкүлдөрүн шайлоо. эл өкүлдөрү анан мындай кадыр барктуу адамдар келет да. Дагы угарман бар бизде. Угарман, сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып, кайдан чыгып атасыз, анан сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Угуп жатабыз сизди. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен кеңинlik болгом, атым Учкун. Угуп жатабыз сизди. Мен суроом мындай болуп атат. Могу замандаш партияга. Бар партияларды көрдүк да. Могу жакшы жаңы партияны сурайын деп атам да. Мындай болуп атат да. Биз качен биз атыбызда Кыргызстан бу же Киргизия болобуз. Ошодон атыбыз жөнүн билебизби же ошодон калып калабыз. Анан эки суроо мындай. Биз 150 генералды багып, деген полковниктерди багып, ошодон жүрө беребиз. Кандай болот? Могу Салянованы генерал болуп, орден менен болуп, сот болду, ошо генерал болуп, Манас орден болуп кайра түрүп барабыз. Кандай болот? Сурооңуз түшүнүктүү болду, сизге ырачылык. Суроону мен алгач тактап алсам да, бул Кыргызстан дейбизби, Киргизия дейбизби деп атпайбызбы? Бул баш мыйзамда так жазылган Кыргыз Республикасы деп. Мына Казакстан менен Тажикстанда стан деп кошулуп калган. Бизде баш мыйзамда так көргөзүлгөн Кыргыз Республикасы. Биз ошондон тайбашыбыз керек. Кайсы гана жерге барганда англисчеде Кыргыз Republic деп кетет, Кыргызская республика деп кетет. Мына Кыргыз Республикасы деп аташыбыз керек. Экинчиден, мен түшүнгөнүм боюнча эгер туура түшүнсөм, биз качанга чейин жана генералдарды чоңдорду багып атабыз деген болду окшойт, чынында бүгүн Кыргызстанда 56-57 миң чиновник бар да, мына ошолорду багуу менен барабыз да. Мен карап көргүлө, Кыргызстандын бир жылдык бюджети доллар менен алганда 2 миллиард доллар боло турган болсо, ошонун 3/1, 3/2 бөлүгүн чоңдор жеп, ошолорду багып атпайбызбы? Мисалы ошол эле Бишкек ТЭЦти карагылачы. Бишкек ТЭЦти 1,5 миллиард, 400 миллион, 386 миллион доллар кетти. Бул 386 миллион доллар биз алган кредитибиз. Кайтарып бергенде үстүнө 94 миллион кошуп берип атпайбызбы? Туурабы? Мына ошондо 500 миллион доллар болуп атпайбы? Эми карап тургула эми. Кыргызстандын бир жылдык бюджети 2 миллиард доллар болсо, ошонун 500 миллион долларына биз ТЭЦти реконструкция кылдык деп 2 котелду салсак, 2 котелду салып атканда бир жанагы плоскогубсын 600 долларга сатып алып атсак, бир камераны 14.500 долларга алып атсак, уят деген калбай калды да биздин чиновниктерде. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Андан башка эмне деп айтабыз эми буларды? Буларга эң чоң чараны көрүш керек азыр. Эң чоң чараны. Булардын орду түрмө. Мына ошонун баардыгын жазага тартыш керек. Мына ТЭЦтин директору айтып атпайбы? Болгону 250 миллион долларга эле реконструкция болгон, калганы акча желип кетти, мен аныктап, ачыктап берем деп атпайбы? Мына ошонун баары, бул мен эмнеге айтып атам? Бул жанагы агам айткандай, алган кредит 500 миллион доллар. Аны ким төлөйт? Мына сиз менен мен жана чалган агабыз төлөйбүз биз чөнтөгүбүздөн. Мына ошолорго жол бербеш керек, токтотуш керек. Бизде дагы угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз. Алло. Алло, сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып, анан кайдан чыгып атасыз? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздар, Бишкектен. Саламатсыз? Атым Манарбай. Мен мынау Жеңишбек мырзанын замандашка келиши менен куттуктагым келет. Ишине ийгилик каалайм. Байланыш жакшы болбой атат сиздики. Замандаш немесине Жеңишбектин келгенине ишине ийгилик каалagым келип атат. Бул замандашка бул Жеңишбекти көп эле көрүп жүрөбүз телевизорлордон, өзү садага чаап жүрүп келген жигит. Эми замандашка жакшы иштесе, жакшы иштеп, мен бул замандашка өзүн илгертен бери эле колдоп келаткам. Дагы эле колдой берем. Анан Мыктар деген замандаштын лидери бар эле, эми ырачылык билдиребиз сизге. Бизде байланыш жакшы болбой калды. Бул жерде ошол жанагы жоопкерчилик тууралуу дагы айтып өтпөдүңүзбү? Эми бул убакыт өткөн сайын азыр эми 1-апрелге чейин дагы бул созулуп атат. Эми муну дагы ошол парламенттик комиссия дагы ошол түзүлгөн. Бул жерде эми депутаттардын дагы ролу чоң да. Негизи мен мынтип айтат элем да, бул адилеттүүлүк үчүн айтайын. Парламентке элдин ишеничи абдан эле кетип калган да. Абдан кетип калган, себеби билебиз, ар бир кандай гана маселе кирбесин, 90-100-105 депутат менен кол көтөрүп бардык маселелерге макул болуп калышкан да. Анан мен дагы нааразы болуп бир кейич элем да, кандай ушундай бизде парламент башкарып атат деп. Акыркы учурдагы өзгөчө Бишкекте жылуулук жанагы жай боюнча, Бишкек ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Биз бирден биринчи
биринчилерден болуп талап кылдык элек, депутаттык комиссия түзүлүш керек деп. Ошондо деле ишенген эмеспиз, ушу депутаттык комиссия бир нерсени бир алып чыгат болуш керек деп. Мына азыр ынанып атабыз да, бардыгыбыз ынанып атабыз, себеби ушул чуулган иштердин баарын депутаттык комиссия чыгарып атат. Ошо депутаттар ачык талкуулап атат, барып жеринен көргөзүп атат. Мына бул жеринен да парламент азыр Бишкек ТЭЦ боюнча иштеп атат. Иштеш керек, булардын түздөн түз милдети. Түздөн түз милдети, биз депутаттарга рахмат деп ыраазычылык айтпашыбыз керек. Себеби булар эл өкүлү болуп төшкө мандатты таккандан кийин булар элдин чөнтөгүнөн кетип аткан акчанын ар бирөөнү санаш керек. Ар бирөөнүн адилеттүү сарпталганын эсептеш керек. Мына ошон үчүн бул Бишкек ТЭЦ эмес. Азыр деген жана Кытайдан алынган 1 миллиард 400 миллион доллар кредит мына ошол боюнча иликтеп чыгышы керек. Мен айтат элем, ушу парламент жапатырмак азыр мамлекет акыркы жылдары алган бардык кредиттер боюнча инвентаризация жүргүзүш керек. Эсептеп каяка кеткен, кандай кеткен, максаттуу пайдаланганбы. Ошондо көп нерсе чыгат. Парламентаризм темасын талкуулап жатабыз. Эгер сизде дагы суроо, ой пикир болсо 680606 телефонуна байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0302. Ал эми биздин суроолорубузга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жооп берүүдө. Кийинки суроо мындай болсун. Эми ушул шайлоо тууралуу сөз кылганда, партиялар тууралуу сөз кылганда, бизде эми качан ушул идеялардын, анан программалардын күрөшү болот? Бизге дагы канча убакыт талап кылынат буга? Буга мен ойлойм, биринчиден мамлекет өзү кийлигишип, мыйзамдарга, тийиштүү мыйзамдарга түзөөлөрдү киргизиш керек. Мисалы, качан шайлоо учурунда партиялардын ортосунда реалдуу саясий күрөш болот деп атпайбызбы? Программалардын күрөшү. Муну Феликс Шашимбаевич Кулов бир жакшы сунуш киргизген 2003-жылы жаңылбасам. Мына жакында да талкуу болду да, ошону ишке киргизип коюш керек. КТРде 2 гана дебат кылып атышпайбы? Биринчи бир 4 партия, андан кийин 7-6 партияны кылып. Муну деген бир 6-дан 12ге чейин багытты алып, экономика, социалка, билим берүү, саламат сактоо бардык тармактарды камтып туруп, анан ар бир тармак боюнча мына Россияда кылбадыбы? КТРден, коомдук телерадио компаниясынан дебат кылыш керек. Ар бир тармак боюнча. Ошондо партиянын өкүлдөрү келип, анан бир эле партиянын бир эле лидери чыга берген болбойт. Бул жалпы бир дебатка бир чыгып коюш керек. Анан ошол жактан партиянын курамындагы экономисттер чыксын, Айыл чарба адиси чыксын, билим берүү министрлиги бардык тармактан чыгып турган талаш керек. Мына партияныкы саламат сактоо боюнча мындай реформалар кылабыз, мындай программабыз бар деп, мына ошондо реалдуу күрөш болот. Экинчи, мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Мисалы, элдер менен жолугууда кайсы партия бийликте болсо, ошол партиянын партияга шарттар түзүлүп берип атпайбы? Стадиондор жык-жыйма толот, болгон залдар бошотулуп берилет, акимдер, айыл өкмөттөр бардыгы иштеп атпайбы? Мына ошончо эки нерсени өзгөртүү киргизиш керек. Биринчи, добуш сатканга жана сатып алгандар жаза көрсөтүлүш керек, өтө татаал. Экинчи, административдик ресурс колдонгон тарап жаза алыш керек. Мына ошол айыл өкмөт, аким, губернаторлор. Мына ошондо тең баягы адилеттүүлүк болот. Анан үчүнчү нерсени да киргизип коюш керек кошумча эретинде. Бул жана эл менен жолукканда мүмкүн, азыр ушундай сунуш бар да, мүмкүн ошо эл менен жолукканда шайлоого 10 партиябы, 5 партия киреби, бирдей барып элдин алдына жолуксун. Бирдей барып жолуксун, 20 000, 10 000 элдин алдына чыгып туруп, ошо партиялар бирдей барып программасын айтып берсин. Мына ошондо жанагы саясий лидерлердин анык жүзү билинет. Анткени билебиз да бак, мына сиз экөөбүз билебиз, мына бизге чагылып аткан агайын туугандар билет да, ким экенин билет. Ошо элдин алдына чыкканда ким таза, ким тайманбай сүйлөй алат, кимдин артында чуулган иштер бар экени ачыкталат да. Мына ошондо реалдуу күрөш болот. Баягы коомдук каналдагы көрсөтүп аткан дебатты баягы элдин алдында жандуу көрсөтүш керек деген. Тармактар менен жандуу кылып туруп санын көбөйтүш керек. Ошо парламентаризмдин жолу татаал, ага баягы жетүү дагы кыйын деп талдоочулар, эксперттер айтып кетет эмеспи? Кыргызстанга дагы канча убакыт талап кылынат эми бул парламентаризмди мындай эми жакшы аябай бир орун очок таптырбаса дагы мындай буга бир кол салып, мындай кашык салып алдыга умтулууга. Азыр эми өтө жаман эмес. Парламентаризм биринчи кадамдарына биз баягы барып атабыз. Эң негизги өзгөчөлүк бул Кыргызстан башка Борбор Азия мамлекеттеринен парламентаризмге биринчилерден болуп бардык. Баш мыйзамды кабыл алдык. Эми ушуну жакшыртуу гана калды. Жакшыртууда мен айткандай бул сапаттуу партиялар келиш керек. Түзүмдүү, бекем, багыттуу партиялар. Мен ойлойм, бара-бара ушундай партиялар жаралат. Себеби азыр эл деле тажап калды. Элибиз деле көрүп атпайбы, кайсы партия эмне кылып атканын. Ошон эл өзү эле эл тараза деп коет, эл өзү баа берет. Мына эгерде
парламентаризм системасы келгенде жаңы болду да. Элге түшүнүксүз нерсе болду. Анын үстүнө билебиз 2010-жылы революциядан кийин кан төгүлдү. Ошондо эптеп мамлекетте тынччылык болсун деп шайлоого барып, референдумдагы шайлоону өткөрдүк да. 15-жылы дана чыныгы акчанын күчү көрүндү. Эми эл талдап калды. Эми азыр эл билип калды. Мына өзгөчө монда чуулгануу миллиондор желип аткандан кийин эл өзү баа берет. Кайсы партияны шайлайт, кайсы саясатчыга берет, кимди шайлабайт деп. Анан бара-бара бул оңолот. Себеби азыр көрүп атпайбызбы? Элдин ичинде чоң топтор пайда болду азыр. Биз таза партиялар менен иштешеличи, ошол жака киреличи, курамында бололучу, сүрөйлүүчү дегендер да. Бул партиялардын өзүлөрүндө дагы. Анан эң чоң жоопкерчилик партиялардын жетекчилеринде. Курамын түзөп атканда, түптөп атканда катарына элдерди чакырып аткандан талдаш керек. Чуулгандуу бир иштерге аралаштыбы, коррупциялык иш менен жүрдүбү, дароо кетиш керек, албаш керек. Ушул биз парламентаризмге кадам таштагандан берки 2010-жылдан кийин 5-чакырылыш өзүнүн ишин жыйынтып, азыр 2-чи ушул 6-чакырылыш иштеп жатат. 3-жылы кетип бардат. Эми 2020-жылы эгер мөөнөт аягына чейин иштей турган болсо 2020-жылы ишин жыйынтыктайт да. Анан ушул партиялардагы ирлештирүү маселеси дагы бизде талкууланып жүрөт да. Негизинен парламентке канча партия келе турган болсо иштиктүү иш алып барылат эле? Парламентаризмде негизи канча көп партия болсо ошончо жакшы эле болот. Себеби канча көп партия болсо ошончо талаш тартыш көп болот. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн партиялар болот. Мисалы, парламентте жаштардын партиясы келсе, алар бир таза да, алар күрөшө тургандай болсо, бул жерде маселе жок. Бул жерде эң негизги парламентке келген депутаттардын сапатында болуш керек. Анан сиз айткандай экинчи жагы бар да, азыр биздин Кыргызстанда өтө көп партиянын парламентке келиши дагы кичине оорураак. Мына азыр жаңы кабылган мыйзамга ылайык, мен ойлойм келечекте бир 4-5 чоң эле партия калат. Ошондой болуш керек. Жоопкерчилик да ошого жараша болмок да. Албетте. Мына азыр 227 жаңылбасам партия катталган Адилет министрлигинде. Бул өтө көп. 227 деген бул ар бир 10 жарандын бирден партиясы бар деген билдирет да. Биз акыркы бир угарманды кабыл алып койсок, сизди угуп жатабыз. Ат жөнүңүз ким, анан кайдан чыгып атасыз? Сурооңузду берсеңиз болот. Бишкектен саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Атым Жайырбек. Жеңиш мырзага эле сурообуз бар эле. Угуп жатабыз сизди. Кыргызда макал бар да, кыз баары жакшы, жаман келинчек кайдан чыгат. Анан партиянын баары башында жакшы, аягында эч нерсе болбой калат. СДП деген партиянын элге жаккан жанар Акаев деген жигит калды. Анан силердин партияда парламентке калса ушундай болбойбу деген ойда суроо. Рахмат сизге. Экинчи суроо. Мекен ынтымагы деген элге жаккан партия бар. Ошо менен бириккенге мындай үмүтүңөр барбы, максат бар? Рахмат билдирем сизге. Мен Кудайым буйруса деп ар жерде барганда айтабыз, бир жараткан колдоосу менен Кудайым буйруса катарыбызда азыр күчтөөдөбүз. Мына агам айткандай азыр түптүү, багыттуу, бир максаттуу, бир максатты көздөгөн мындай таза инсандар менен толтурганга аракет кылабыз. Кийинки парламентке барганда мына айтып атпайм, партиянын 10 жылдык тарыхы бар. Эч бир жерден баягы замандашты бийлик алып келбегенге аракеттер көп болду да. Ошон үчүн парламентке бара албай атпайбы? Максатыбыз абдан чоң. Даяр мыйзамдар менен иштей турган адамдарыбыз бар. Кудай кааласа замандаш чыныгы элдик партия болот деп мен ишендирем. Экинчи, партиялар менен биригүү боюнча жалгыз эле Мекен ынтымагы эмес, көптөгөн партиялар бар. Азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай кааласа мен ойлойм, жана сиз жогоруда баса белгиледиңизби, партиялардын биригишүү боюнча. Партиялар биригиши керек. Бирүүгө жол ачык болуш керек. Эгерде максаттар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болсо, анан албетте мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, элдин кызыкчылыгында партиялар биригет. Биз азырда сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бул жакын арада ачыкка чыгат болуш керек. Кадырман радио көрмөн, сиз Марал радиосунда биздин замандаш программасын тыңдадыңыз. Биз бүгүн парламентаризм темасын талкууладык. Ал эми суроолорубузга замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматов жооп берди. Биздин түз эфирге чыккан Нурдин, Айбек, Докторбек, Учкун, Анарбай жана Забирбек аттуу биздин угармандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан амандыкта болушканча саламатта туруңуз. Ал эми берүүнү мен Бакыт Төрөгелди улап бардым.